Üçüncü çıkarma var. Mına alып kara kuştu akbuğuğa koy beriptir deydi. Anan alып kara kuş alamdan mütüp anan albay ketiptir dep. Emnege dese ıyıktın barkın ıyık gana bilet dep. Bul ıyık dep alып kara kuş tippeptir deydi, albaptır deydi. Anысы kандай kel bir bizdin her birimiz ıyık ekenibizdi bilip ıyıkka ıyık тийбей, ıyıkты ıyık tepпей, ıyıkты tepsең өзүң çarpılıp kalarың деп bilip мындай bir бийик түшүнүктө жашайлы. Мына her bir adam эмнеден жаралды? Нурдан жаралды. Her bir adam demek периште. Her bir adam demek улуу. Ал билбей атат, жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар дегендей өстүрүп ал. Өйдөлөтүп ал. Мына ушу адалдашуу. Мен Кыргыздын ушу дүйнөнү сактап каларына, башкарып каларына, ааламдык түшүнүккө өткөрөрүнө ишенем 100%. Себеби ушу мына могу түрктөрдүн тарткан историялык кинолорунда мына мынтип атат. Ушу бизди Кудай жараткан дейт. Ушу элибизди сактап калуу үчүн, ушул ак жолго баштоо үчүн деп бир үзүндүсүндө. Анысы кандай дагы кыргыз чаркап кетерде, чачырап кетерде, жок болуп кетерде, нур денелүү, баатыр, кара күчү бар манасыбызды жараткан го. Анысы кандай дагы азыр адамзат жол таппай калган кезде биздин турпатыбызды, могу чайнектей болгон башты, тоодой болгон көкүрөктү, кайтпас, калыс, духу бийик турпатыбызды жараткан. Ушунча нерсени соображать этип, могу чоң акыл менен, кара куш мээ менен, күн баш менен сиңирип, салыштырып, аалым дегендей ана мына элге берип атабыз. Ошончо касиетибиз иштеп атат. Мына чыныгы ишти алып барайын деп атам мына мен. Адамзатты ойготуп калайын деп атам. Куткарайын деп атам. Ал чыныгы ишти, ааламдык ишти адамзатка жеткиргенде Кудай дейбизби, аалам дейбизби, жөлөмө күчтөр дейбизби, караңгы дүйнө дейбизби, коштоп колдоп берип атат. Сиз дагы келиңиз. Чыныгы ишиңизди кылыңыз. Табыгы илимди кабыл алуу, талкуулоо, элге жеткирүү бул ар бир адамдын парзы, милдети. Ошондуктан сиз жаралып келгенсиз. Ушул учурга, ушул доорго. Кудай колдошун каалайсызбы? Мындайча айтканда, арбай колдосун, аалам колдосун каалайсызбы? Кел чыныгы ишиңизди кылыңыз. Кыргыз ааламынан келген өкүл далилдерибиз мына ошол. Көрдүңүзбү? Дастанда ааламдык философия бар. Табият менен кандай мамиледе болот? Жандыктардын жардамынын тийгенин. Сен сактап берсең, ал дагы сени андан азап, коркунучтан, кыйынчылыктан, өлүмдөн куткарды. Суу сээп коюу, чанап коюу бул жеңил да. А жанагынча тарууну терип келиш адамдын колунан келбейт эле. Жанагынтип көктөөнүн арыстанына каршы чыгыш, аны менен алышып жеңиш адамдын колунан келбейт эле. Көрдүңүзбү мына? Ааламдык философия, бул аалам дастан деп эле калтырбаш керек. Бул ааламдык философия. Ошондуктан кыргыз аалам дастандары, аалам философиясы, ааламдан келген өкүлү. Ааламдык түшүнүгү, улуулук деген эле ушул болуп атат. Мына караңыз, урматтуу улуу журтум. Келиңиздер бир бейиш көтөлү. Бейишке өтүш үчүн түшүнүк өтө бийиктеш керек да. Түшүнүк бийик болсо эле турмуш туткунунан, оорусуркоодон кутуласың. Түшүнүгүңүздү бийиктетели, келиңиздер. Түшүнүк бийик болсо, сен агарсаң, анан аалам күчтөрү сага жардам берген атат. Ал ак дейсиңби? Периштелер дейсиңби?
Орустар высшие силы дейби, Бог дейбизби, Теңир дейбизби, ата бабалардын арбайы дейбизби, жөлөмө күчүбүз дейбизби? Мунун баары ак. Алар пир. Адам адал болбой калды, арам болуп калды. Мына биз өткөндө мына кыргыз дүйнөнү башкарат деп атат. Кыргыз табиатты башкарат. Табиатты башкарыш үчүн бийик түшүнүк керек делет ааламдан. Бийик дух керек деп берилет. Анан ченемсиз ишеним керек, ошондон табиат башкарылат деп. Анын үчүн эмне кылыш керек? Илим, ишеним, анан дух менен иштеп атат. Мына мен кыргызды ойготом. Мен ишенем. Дух менен ойготом, ишеним менен ойготом, илим менен ойготом. Мен кыргызды жарата алам. Пенде эмес кыргыз, кыргыз периште. Кыргыз кул эмес. Кыргыз керек болсо улут да эмес, улуу күч. Мына жарата алам мен ошентип. Мен гарантия берем. Акылдуулар